Жайыл Баатырдын музейине бүгүн 11 сентябрь 2022 жылы Жайыл Баатырдын урпактары Куран окутуп келип, анан азыр болсо Жайыл ата коомуна 91 жылы түзүлгөн. Анан Жайыл ата коому түзүлүп 93 жылы 8 майда Калинин району Жайыл району болуп өзгөрүлгөн. Жайыл району 30 жыл районун атын алып келе жатат. Ошол жылдыкты өткөрүү боюнча аксакалдардын кайрылуусу. Урматтуу халайык калк, урматтуу кыргыз элим, кыргыздын көрүнүктүү инсаны, кыргыздын баатыры Жайыл Баатырдын наамын алганына биздин районго 30 жылга толуп келатат. Бүгүн ушу коомчулук чогулуп бир маселе көтөрүп 30 жылдыгын өткөрүү боюнча райондук мамлекеттик облустук жетекчиликтери менен бир кеңешип иш чара колдоп илимий конференцияларды өткөрүп даярдыктарды көрүү баштаса деген ойлор менен азыр ушу жетекчилерге кайрылып атабыз. Мындан кийин да чогулуп айыл-айылдагылар, кызматтагылар, илимпоздор, тарыхчылар барып bu mesele boyunca, kantip ötkörü boyunca iş çarаны başlap koysa dep ойлоп жетекчилерге кайрылуу болуп атат. Эми 30 жыл деген оңой иш эмес. Кыргыздын эгемендик болгондон берки силер кечээ 31 жылдыгы деп майрам эттилер. Биз дагы ушул ойду ойлоп, кандай кылып ишке ашырсак деп жетекчилерге кайрылуу жолдоп койгон. Туура көрдүк. Рахмат Ажакмат аксакал. 91 жылдан бери мынакей буйруса 3 эмебиз бар, эстелигибиз бар. Мына азыркы чоң эстелигибиз 12 мектепте жана Мерке шаарында, Казакстанда дагы эстелигибиз бар. Жана ошондой эле мынакей заңгыраган ак музейибиз бар. Эң биринчи Жайыл айылындагы Жайыл мектебинде дагы Жайыл Баатырдын тарых музейи бар. 30 жылдыктагы буйруса жакшы жетишкиндиктер жеткиздик. Андан кийинки дагы көптөгөн биздин дагы иш пландарыбыз бар, максаттарыбыз бар. Жайыл Баатыр жаңы эле Жайыл районуна коюлбай, Жайыл Баатыр Жалал Абад областынын Ала Бука районунда софет планда төрөлгөн. Ал жактан дагы ошо кичине бир аз биз Ала Букалык туугандар менен кичине алака түзүп атабыз. Ошол жакта дагы аттар коюлсын деген биздин ниеттерибиз бар. Ошол боюнча дагы сөз айтып коюңузчу. Эми аталабалар илгери калмак келгенде ошо Кыргыздын түштүк тарабына барып, ошол жакта жүрүп, ошол айылда төрөлүп калды деген илимий бир аныктамалар бар экен. Ошону аныгына жетип, ошол айылдарга дагы, ошто дагы бул эми Кыргызга белгилүү адам болгондон кийин мунун Кыргыздын баардык шаарларында, баардык райондорунда, көчөлөргө, мектептерге кое берсе, илгери Совет убагында Калинин деген колхозду карасак айланан Калинини болбогон, колхоздогу, совхоздогу, райондогу, шаарда жок экен Калинин көчөсү түшпөгөн. Ансыганда эми бул аксакал улуу адамдын атын Кыргыз элине жайылтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде өтүш керек деп ойлойм. Рахмат. Биз дагы Темиржан эненин дагы баатырдыгын даңазалап, Жайыл ата коомунун ичиндеги аялдар канаты алып жүрөбүз. Темиржан эненин дагы аты бир жерге коюлат деген үмүттөбүз. Өкмөт башчысы азыр жакшы постановление токтом чыккан. Ушундай чыган инсандардын аттарын ылайыктуу айыл жергесине, мектептерге, райондорго баягы татыктуу адамдарды коюу боюнча, ошол боюнча биз дагы иш алып баратабыз. Анан софет планда болсо деген өткөн суббота күнү барып мен өзүм барып ошол жака Актам айыл өкмөтүнүн акими менен, айыл башчысы менен, айыл өкмөтүнүн башчысы менен жолугуп келдим. Алар дагы кичине бир мындай ой максаттары болуп атат. Буйруса ал жакта дагы эстелиги туруп калса деген оюбуз бар. Анткени Кыргыздын баатыры болуп атпайбы? Жайыл Баатыр эле эмес, энебиз Темиржан эне, балдары Үсөн теке. Анын ичинен 13 жашар кезинде Үсөндөн Шарип, Текеден Шорукчу дагы
Кытай мамлекетинде ак үйлүү болуп ошол жакта калып баатырларча ошол жактан дагы өзүнүн эрдиктерин көрсөткөн. Ошон үчүн биз дагы Жайыл баатырдын үй бүлөлүк баатыр болгондуктан кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөнүн салым кошкондугун биз абдан баалап, урпактары мындан дагы эрдиктери заңазаланса деген ой максатыбыз бар. Рахмат сиздерге.